добро пожаловать на закрытую презентацию новой формы и новых игроков футбольного клуба Абдышата. 25 февраль күні Қырғызстандың ең алдыңғы командасының бірі Абдышата үшін өзгөчө күн болды. Канттык команда жаңы сезон алдында құрамдың жаңы башкармаштыруучусу, жаңы ойынчылары жана жаңы формасы менен тааныштырды. Бул иш-чара атайын тар чөйрөдө өтүп, Абдышата футболдук клубунун мүчөлөрү, Кыргыз футбол биримдиги жана Кыргыз футбол профессионалдык футбол лигасынын жетекчилери жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Акыркы 3 жыл ичинде өлкө чемпиондугун эч кимге бербей келе жаткан Абдышата командасында жаңылануу жүрүүдө. Бул клуб үчүн канчалык маанилүү экендигин клубдун президенти Азат Сакебаев мындай деди. Мы ставим, как всегда, максимальные цели. Атмосфера прекрасная, конечно же, были трудности в начале сезона, потому что команду мы обновили. 3-4-летний цикл, который начинался несколько лет назад, он закончен, поэтому многие игроки ушли, перешли в другие клубы, и мы набрали новых игроков. Особенно, конечно же, радует то, что у нас команда омолодилась, средний возраст составляет около 23 лет, поэтому мы делаем упор на молодежь. Позвали легионеров для того, чтобы местная молодежь, наша молодежь академии смогла повысить свой уровень. Презентациянын жүрүшүндө канттык команда жаңы маштыруучусу менен тааныштырды. Ал сербиялык адис Иван Куртусич болмокчу. Куртусич Белграддык футболдун тарбиялануучусу. Маштыруучулук карьерасын 2016 жылы баштаган. Про лицензиясына ээ адис азиялык футбол менен жакындан тааныш экендигин айтат. I know everything about the club. I have a lot of information about this club. Я знаю все о клубе. У меня имеется много информации об этом клубе. Я очень счастлив иметь шанс работать с таким большим клубом в Кыргызстане. Это клуб, который выиграл чемпионат страны трижды. Я не раздумывал ни секунды, когда мне предложили представители клуба присоединиться к ним. Все мои чувства позитивные с тех пор, как я здесь. Команда очень хорошая. Мы работаем каждый день, готовимся к первому официальному матчу, к Суперкубку. Я верю, что мы выиграем, потому что мы большой клуб, который должен всегда побеждать. Я работал в первой лиге в Гонконге. Мы стали чемпионами и играли в квалификации Лиги чемпионов АФК. Затем я работал в Хорватии и Сербии, таких же больших и хороших клубах. Для меня это хорошая возможность работать в таком большом клубе, как Абдышата, и показать, что мы можем быть лучше, чем сейчас. And to show that we can be even better than we are in the moment. Команданын жаңылануу этабында бир катар жаңы легионер оюнчулар менен толукталды. Алардын катарында европалык оюнчулардан тарта бразилиялык футболчулар да бар. Босниялык коргоочу Эрмин Имамович жаңы клубка көнүп кетүү оңой болгондугун айтып берди. Я из Москвы, поэтому знаю о Киргизстане. Сразу все понравилось. Увидел профессионализм клуба. Хорошая поддержка со стороны игроков домашних была. Руководство сразу дало поддержку, и все намного стало проще. Все хорошо, все ребята дружелюбные, все профессионалы. Конечно, много легионеров, нужно и время, и адаптация пройти, и привыкнуть к чемпионату. Но все игроки качественные, мы не сомневаемся. Клуб Абдышата чемпион, и цель только такие – выиграть все титулы. Показать красивый футбол. Ошондой эле эми канттык клубда быйылкы сезондо Кыргыз премьер-лигасынын 2023 жылкы эң мыкты бомбардири жана эң мыкты оюнчусу Данин Талович өнөрүн көрсөтөт. Если нападающий, тогда надо ты забивать. И я хочу стараться, что могу помогать этой команде, что мои голы будут решают игры. Все. Очень хорошо, что киргизский футбол так быстро двигается. Они поставили 6 стадионов гибридных. Вообще хорошо, я думаю, что будет сильный чемпионат. Сейчас добавили еще 4 команды. Но вообще будет интересно в этом году.
Абдышата футболдук клубу эми оюн талаасына жаңы кызгылт сары жана жашыл түстөгү форма менен чыгат. Бул команданын өздүк белгиси болгон түстөр. Андыктан көрүүчүлөр жаңыланган форманы оюн талаасында көрсөткөн ачык жана чабуулга ыктаган футбол менен салыштырышты. Жалпы келген коноктор суроо жооп иретинде башкы маштыруучу жана команданын оюнчулары Эрбол Атабаев менен Султан Чомоевден кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Жаңы легионерлер келди, командада бар бир атмосфера өзгөрөт. Мындай языковой барьер деген да болот. Азыр англисче да, орусча да үйрөнүп атат балдар. Азыр командада атмосфера жакшы. Мурунку жылда бар жерде башкача болот да, туурабы. Азыр 90% команда кетип, азыр 90% алмашты, бирок задачи также высокие. Будем работать, будем дальше развиваться. Кыргыз футбол биримдигинин биринчи вице-президенти Нурдин Букуев акыркы жылдары Абдышата футболдук командасы өлкөдөгү футболго кошкон салымын өзгөчө баса белгилеп өттү. Мен өзүмдүн сөзүмдө ошол Кыргыз футбол биримдиги аткарып аткан ишмердиги жөнүндө айтып баштагым келет. Анткени бирден бир максаты, биздин биримдиктин бирден бир максаты бул деген клубдук футболду, кесипкөйлүк футболду өнүктүрүү. Бул багытта бир нече иштер кылынып келе жатат. Бул ишмердикте биздин көп өнөктөштөрүбүз бар. Бул деген Кыргыз профессионалдык футбол лигасы бар. Анын алкагында ага мүчө болгон, бизге да ошо биримдикке мүчө болгон футболдук клубтар бар. Кант шаарынын Абдышата футболдук клубу да бар. Бул клуб бай тарыхка ээ болгон клуб. 25 жылдан ашык биздин футболдук картада өзүн көрсөтүп келе жатат. Акыркы 3 жылда эң мыкты клуб экен, эң күчтүү клуб экенин дагы бир жолу тастыктап, 3 жолу катар менен чемпиондук наамга ээ болгон болчу. Андан тышкарда силер белгилеп кеткендей, эл аралык аренада дагы Азия футбол конфедерациясындагы мелдештерде өзүнүн жакшы кесипкөйлүк футболду көрсөтүп, биздин жалпы кыргыз футболунун деңгээлин дагы бир баскычка өйдө кылып көтөрүп чыкты. Бүгүнкү өткөзүлгөн иш-чара бул деген футболдук клубдун өсүшүнүн дагы бир көрсөткүчү деп айтсак болот. Анткени ошол футболдук клубтар жаңы формасын, жаңы оюнчуларын сезондун алдында ошо бет ачар кылып туруп тааныштыргандыгы бул деген жакшы бир көрсөткүч десек болот. Башка футбол клубтарга дагы бир үлгү болот деген ишеничтебиз. Ошентип Абдышата футбол клубу жаңы сезонго толугу менен даяр экендигин көрсөттү. Канттык клуб үчүн жаңы сезондогу алгачкы расмий беттеш 1 март күнү өтөт. Анда Кыргыз Республикасынын суперкубогу үчүн беттеште Кара-Балта шаарында Мурас Юнайтед менен кескилет. Анда эмесе жаңы сезондон жолукканча.